баш кийими калпак ишендеген сыноолорго туш келип, кыргыздардын өздөрүнүн кыйноосуна кептелди. Баштан алып ыргытып батыштын кепкасын кийгенде чыдаган калпак, чет элдиктер келгенде четинен ар бирине кыйнап кийгизгенде чыйралган калпак. Кытайлар тигип берсе тойдо баасыз белек катары таратканга түткөн калпак. Мончого кийгенге удобный дегенге майтарылбаган калпак. Кантсе да кыргызды эч чанбаган калпак. Бүгүн дал ушул баш кийимдин баа баркы канчалык, аны кимдер кийет жана бизде кандай максатта пайдаланылат деген суроого жооп издедик. Тынчтык Камалов менен Авазбек Жаныбек уулу студенттер бул достор шөкөттөлүп тигилген калпактарды тандап кийүүнү жактырышат. Айтымдарында учурда кандай гана стилде кийинбе ылайыктуу калпак табууга мүмкүн. Сапаты жана бүгүнкү күндөгү молодежный стилде жакшы тигилген деп мен бааладым. Башка жерлерде мен калпакты көп убакыттан бери кийем, ушундай тойлордо, окуу жайда кийебиз. Бул калпакты мени ачык свети, анан бул шырылганы менен тартты. Анан кийин бул жерде муну эме деп коет, вильвет. Ушу вильветтин материалдары жакшы экен, ушунусу менен тартты. Бүгүнкү күндүн талабында өзгөчө шырылып, кооздолуп, оригиналдуулук киргизилген калпактарга суроо талап кайрадан жаралып жатат. Мындай оюн чакан цех иштетип, жалаң калпак тигүү менен алектенип келе жаткан дизайнер Клара Асангулова билдирди. Азыр бүгүнкү күндө жакшы туура жолго түшүп, жакшы болуп калды. Бул бир топ жыл мурун, бир 10 жыл, 12 жыл мурун бир аябай калпактын коомдогу абалы, коомдогу кадыр баркы аябай түшүп кеткен да. Кытайдан келген синтетикадан тигилген калпактар тигилип баштагандан баштап, калпактын баасы арзандап, анан ошо баасынын арзанына байланыштуу бул эң жөнөкөй тойлордо бири-бирине бере турган жөн эле белек катары пайдаланылып калган. Калпак жөн эле кыргыздын улуттук баш кийими болуп саналбай, бунун философиялык мааниси күчтүү баш кийим. Бул 4 багытты 4 жагына чогултуп, үстүнөн кайчылаш крестик деп коебуз, орусча ошо крестик менен бириктирилген 4 багыт, ал от, асман, суу, аба, суу, жер, ошол 4 багытты бириктирип жасалганда, бул калпак эр жигиттердин баш кийими. Бул жигиттерге, мырзаларга таандык баш кийим, муну кыздар кийгенге болбойт. Кыздардын өзүнүн улуттук баш кийимдери бар. Бул крестиктен үстүнө асмандан түшөт, энергия түшөт, жакшы энергия түшөт. Ошол жакшы энергия келип адамдын тулку боюна, башына сиңип, анан тулку боюна сиңет. Бул калпакты кийген жигит эме бар, Сүйүнбай Эралиев атабыздын жакшы кыры бар. Ак калпакты ару аппак кийизден, алтын колду уз айымдар тигишкен. Аны кийген эр азамат шыктанып, ыйык милдет аткарарын билишкен дейт. Анын сыңарында эле бул калпакты тигип аткан кыз дагы өзүнүн болгон жан дүйнөсүн салып, өзүнүн болгон ичиндеги болгон жакшы тилектерин, жакшы ниетин салып тиксе, ал жөн эле мындай кийизден баш кийим болбой, жандуу болуп, кийизге жан киргизе тиккенди да үйрөнүш керек да. Анан баягы кийизге жан киргизе тигилгенден кийин муну кийген, мына өзүңөр көрдүңөр жигиттер кандай сүйүнүп алып кетишти. Ошентип анан патриоттук сезим ойгонуп, анан элге жерге кызмат кылгысы келип, ошо жакшы адамдагы жакшы энергияны жандандыра турган баш кийим да. Дизайнердин айтымында бул жердеги калпактар негизинен буйртма аркылуу тигилет. Баасы эмгекке жараша 1600 сомдон 2000 сомго чейин жетет. Анткени менен айына бул цехтен 200-250 даана калпак сатылат. Кайсы куракка кандай калпак кийүү керек деген эрежелер мурдагыдай маанилүү эмес. Кардарлар болгону жарашыгына, кездемесине, дизайнына көңүл бурушат. Бул калпак болсо 1 жаш, 2 жаш балдар, кичинекей жаш балдарга ылайыктуу калпак. Сол жагында Умай эненин оюсу салынган. Эмне үчүн сол жагында деген суроо болот. Анткени сол жак канат боз үйдүн деле сол жак капталы бул эр жигиттерге тиешелүү. Сол боз үйдүн сол жак бөлүгү эр жигиттерге тиешелүү. Ошон үчүн бир жагына сол жагына Умай эненин белгисин салып койгонбуз. Бул балдар болсо жана тентек ойнок кичинекей балдар барго, 3-4 жаш, 5 жаш. Ошол эми илгери чоң энелер топчуну аябай кеңири колдонушкан, баягы көз тийбесин, сөз тийбесин депчи. Анан ошо бул сактоочу белги катары топчу түшүрүлгөн калпак. Ал эми бул калпак болсо, бул жаштар көбүрөөк кие турган калпак. Жаштар анан
ушундай оймосу жок, четине кооздолуп секиртме түшүрүлгөн калпакты көбүрөөк издеп келип алып кетишет да. Анткени бул бардык кийим менен кийсе болот экен депчи, любой стилдеги кийим менен кийсе жарашат экен деп. Калпакка карата жасалган айрым кайдыгер мамилелер көпчүлүктүн кыжырына тиери да айтылып келет. Маселен, жакын арада эле Казактын модель кыздарынын бири калпак менен фотосессия кылгандыгы талкууланды. Ага чейин эл өкүлдөрүнүн бири чет элде жүрүп калпакты мончодо кийүү ыңгайлуу деп тааныштырган эле. Клара айым кесиби боюнча дарыгер, бирок жан дүйнөсү ууз чеберчиликке, анын ичинен улуттук кийимдерге жакын. Учурда жаштар улуттук кийимдердин заман талабына жараша табит менен тиктирип кийгенин көргөндө көңүлү жылый турганын кошумчалайт. Мен сыяктуу Кыргыздын улуттук кийимдерин сүйгөндөр аз эмес. Биз биргеликте бул баалуулуктарды муундан муунга мурас кылып өткөрүп беребиз деп кебин жыйынтыктады дизайнер.